Саламатсыңарбы, урматтуу достор. Биз бүгүнкү сабагыбызда 24-25 февралда өтүүчү республикалык олимпиаданын шаардык жана райондук экинчи этабы жөнүндө сүйлөшөбүз. Деги эле олимпиадада кандай тапшырмалар болот? Мына ушуларды бир аз акыл калчап көрөлү. Албетте биздин акыл калчыбыз акыркы чындык эмес. Ошентсе дагы түшүнгөнүбүздү досторубуз менен бөлүшкүбүз келди. Олимпиаданын шаардык жана райондук экинчи этабы 2 күндө өткөрүлөт. Биринчи күндүн тапшырмаларын аткарууга 3 саат убакыт берилет. Окуучуларга сунуш кылынган тапшырмалар тил илиминин бардык бөлүмдөрүнөн чагылдырылат. Тил илими дегенде биз бир эле мезгилде лексиканы, фонетиканы, синтаксти, стилистиканы, мына ушул пунктуация дейлиби, орфография дейлиби, морфология дейлиби, мына ушул тил илиминин бардык бөлүмдөрүн билишибиз керек. Анан олимпиаданын негизги максаты, негизги өткөрүүдөгү максаты, деги эле билим берүүнүн максаты, окуучулар жөн гана ийгиликке бир эле жол менен жетүү эмес, бир канча этаптар менен ийгиликке жетүүсүн максат кылат. Ошондуктан билимин грамматикада, пунктуацияда, окуу жана түшүнүү жөндөмдүүлүктөрүн окуучулар көрсөтө алабы? Мына ушул багытты талдап, окуучуларды сынап, окуучуларды текшерип, андан кийин гана ийгиликке жетүүсүнө багыт берет. Олимпиадада жободо көрүлгөндөй төмөндөгү структуралар боюнча өтөт. Бул структураларды силер жободон окудуңар, ошондуктан ар бирин окуганга убакыт бөлбөй эле ар биринен кандай тапшырмалар келет, мына ушуларга токтололу. Жогоруда бир топ бөлүмдөрдү көрүп турасыңар. Мына ушул бөлүмдөрдүн ар биринен кандай тапшырмалар келет, мына ушулар жөнүндө талкуулайбыз. Негизинен достор, силер бул структураны окуганда эле аябай ойлонуп калдыңар болуш керек. Мен силерди эч качан коркпоого чакырам. Анткени силер билесиңер, силер деген бул жооптордун баарын таба аласыңар. Болгону ашыкча коркуу, инфодемия оорусунан алыс болуп, бир аз коркпой, өзүңөрдүн билгениңерди эске салып, мындай коркпогонго чакырам. Анткени мен муну жаттабай калдым, мен фразеологизмди ушунчалык жаттабай калдым, синоним, антоним сөздүктөрдү жаттабай калдым, олимпиадада жакшы орун ала албайм деп өзүңөрдү өзүңөр коркуу сезимине түшүрүп албагыла. Мисалы, ошончо фразеологизмди жаттаганың менен ошолордун ичинен башка эле фразеологизм келип калышы мүмкүн. Көбүнчө жообу жок, такыр силер билбеген суроолор түшпөйт. Анткени силердин жаш өзгөчөлүгүңөргө эске алып, мамлекеттик стандарттан чыкпайт, окуу китептеринен чыкпайт. Мына ушундай суроолор түшөт олимпиадада. Кеттик анда биринчи структурага көңүл буралы. Ийгилик, урматтуу менин жаш окуучу досторум. Биринчи тапшырма мынтип аталып атат: контекстке жараша синоним жана антонимдердин тандалышы, же болбосо контекстке жараша синоним антонимдерин тапкыла деген тапшырма болуп жатат. Мисалы, муну биз мындай эле түшүнөлү. Контекст дегенде сүйлөмдүн акыркы жагын элестетебиз. Көк менен жазылган сөздөр турат алды сызылып, мына ушулардын маанилешин дегенде эле коркпой эле синонимин таба беришибиз керек. Мисалы, көч үстүндө 5 көкүл кыз менен боз уландын үзөңгү кагыштырып катар бастырышы эрен эмес. Кашанын ичине биз ушул эрен эмес деген сөздүн синонимин табышыбыз керек. Дүйнөгө мас болуп чиренбеген токтоо жигит. Атка бергис кунан бар, кызга бергис жубан бар. Колуңа кат тиери менен Жамиланын бети албыра түшүп, шашылыш окуй баштайт. Биз жаңыдан жоо томуна келгенде шыңгыр обону сөздү бөлдү, каратты. Достор, силер ойлонуп болсоңор, жооңар канчалык деңгээлде дал келет? Келгиле жоопту ачып көрөлү.
Маселен, эрен эмес деген о өөн көрүнбөйт, адаттан тыш эмес, чиренбеген, бой көтөрбөгөн, кекирейбеген, көппөгөн, жуан, жаш аял, жаш келин, албыра, кызара, томуна, кесилишине, кошулган жерине. Эми албырып кетти, уялып кетти деп деле айтып жүрөбүз да, бирок ушул жердеги сүйлөмдүн акыркы контекстине кызара деген гана синоними дал келет. Жана өөн көрүнбөйт, адаттан тыш эмес деп эки варианттары туруп атпайбы? Ушунун экөөнүн бирөөн жазган учурда дагы силердин жообуңар туура деп эсептелинет. Кийинки суроо, достор, мен окуганча силер ойлоносуңар, андан кийин жоопту ачабыз. Бул дагы эле ушул маанилешин табабыз, башкача айтканда синонимин тап деген тапшырма. Байлоодогу тиши кычышкан иттер да түн ичинде аны көзө көрмөксөн же мүлдө көргүсү келчү эмес. Жаңы арыктын тургундары баарда алакандай жерлерин кетмендеп урук сээп коюшту. Каймана сөздөн баштап ашкере сөзгө да өттүк. Профессор Маловдун кийинки жарты кылымга жуугу убакыт ичинде каракылыктагы уйгур тилинин арыйне изилдөөнү көптөн бери ойлоп жүрчүмүн. Жерде ат быйыл опсуз семирген. Жооптору мүлдө деген эч, такыр, баарда эрте жазда жазалды, ашкере ачык айкын, жуук жакын, опсуз өтө абдан. Кийинки тапшырмабыз дагы эле ушул эле бөлүмдөн бош калтырылган жерде алды сызылган сөздөрдүн карама каршысын жазгыла дейт. Карама каршы дегенде эле биз болсо антоним элестетебиз. Мисалы, шынга теректер акырын желге ыргалышат. Бул айылдын эли ала болсо да, башка айылдыктар менен талаш тартыш жаралса бириге калышат. Карып муштумдай этке өпкө менен боордун кичинекейден кесип, кош колдой кармаганда тиги абышка сүйүнүп, карыпка карай кол сунду. Эми достор, ушул жерден дагы эскертип айтып кете турган нерсе, биз ар бир синонимди жатташтын кереги жок. Жалпы сүйлөмдүн контекстине карап эле, мындай аналитикалык ой жүгүртсөк болот да. Карагыла, мисалы, бул айылдын эли ала болсо да дейт. Башка айылдыктар менен талаш тартыш жаралса бириге калышат дейт. Кандай адамдар бириге калышат? Албетте ынтымактуу. Демек, ала деген сөздүн синоними ынтымактуу экен. Ушул сөздүн карама каршысын тапкыла десе, ынтымаксыз деп коюш керек. Эми карагыла, шынга теректер акырын жерге ыргалат дейт. Жел деген акырын жай шамал. Жай шамалга узун теректер ыргалабы же кыска теректер ыргалабы? Негизинен көбүнчө узун теректердин ыргалганын көп байкайбыз, ошондуктан шынга деген узун деп түшүнөбүз дагы, жообун дароо эле кыска деп беришибиз керек. Мына ушундай да, достор, ошон үчүн мен жаттабагыла дейм. Аналитикалык ой жүгүрткөндү, сканвордторду, кроссвордторду көбүрөөк иштеп, көбүрөөк китеп окуп, аналитикалык ой жүгүрткөнгө ойлонуш керек да, логикалык. Мисалы, көрдүңөр, шынга деген кыска, көрксүз, ала деген ынтымактуу, муштумдай деген чоң кесим, чоң көп, синоними муштумдайдын кичинекей. Ал эми бул жерде тапшырмада антонимин жаз деген үчүн чоң кесим, чоң көп дегенди жазсак туура болот. Экинчи бөлүмдө структурада айтып жатат, иретке келтирүү бөлүмү деп. Мында бири-биринен ажыратылган сүйлөмдөрдөн же абзацтардан ыраттуу текст түзүү, чаржайт түрдө берилген окуялардын иретин калыбына келтирүү. Бул бир варианты. Экинчи вариантында жөн эле сүйлөмдөрдү аралаштырып берип коюшу мүмкүн. Ошондон стилдик жактан туура келген сүйлөм курашыбыз керек. Семантикалык, лексикалык мааниси туура келиш керек. Ал эми экинчи вариантта мынтип деле бериш мүмкүн. 5 сүйлөм түзүп, анын уландыларын экинчи варианттан тапкыла деп. Достор, силер бир сыйра көз жүгүртүп көргүлө. Эгер көз жүгүрткөн болсоңор, биз туура вариантты ачабыз. Маселен, бирде Г варианты туура. Индияда өсүмдүк боюнча белгилүү окумуштуу, музыка чөптүн өсүшүнө эң чоң көмөк берерин ачкан. Экинчи, акыл эсти дарылабай туруп, ооруган дене бойду айыктырыш кыйын. Ошондуктан, достор, дагы айтам, акыл эсиңерди инфодемия оорусуна кабылтып койбогула, ойлонбогула, баары жакшы болот, баарын билесиңер силер.
Үчүнчү, башканы да угууну үйрөнүңүз. Анткени жаман сөз айтып жаткан адамдан да пайдалуу нерсе алса болот. Төртүнчү, айткан сөз акыл болсо, уккан кулак макул болот. Бешинчи, умайына канча адам дарыласа да, мен айыктырдым деп айткан эмес. Буга деле кыздар, мугалим силерге бул тапшырма боюнча бир нерселерди үйрөтө албайт да. Буга деле силердин семантикалык байланыштара билишиңер, аналитикалык, логикалык ой жүгүртүүңөр талап кылынат. Кийинки бөлүмдө текстте калтырылган бош жерлерди түрдүү сөз түркүмдөр менен толуктагыла дейт. Сөз түркүм дегенде эле албетте кыргыз тилиндеги 12 сөз түркүмдү элестетебиз. Сататоч, сынаточ, санаточ, ататоч, этиш, такточ, кызматчы сөз түркүмдөр, байламталар. Эми бул жерде балким зататоштор, сынатоштор, тактоштор орун алышы мүмкүн. Орус класстарда пайдалануучу сөздөр деп түйүнө берет, ал эми кыргыз класста пайдалануучу сөздөрдү бербей деле коюшу мүмкүн. Эгер достор силер бош калтырылган жерлерге кайсы сөздөрдү коюуну бир аз ой жүгүрткөн болсоңор, мен туура жоопту ачам. Акын Жумабековдун овчаркасы укмуштуу ит. Муну чабанга лейтенант Мороз тартуу кылган. Кумайык бөлөк кишиден эч нерсе албоого үйрөтүлгөн. Ал боору токтоп изди кууганда чек арачылар абдан таң калчу. Мына ушундай койсок туура болот. Демек, бул бөлүмдөргө биз силерди атайын эрежелерди айтып жаттата албайбыз. Буга өзүңөрдүн ой жүгүртүүңөр, руханий жан дүйнөңөрдөгү сөз байлыгыңар жетиштүү болсо гана буларды туура таба аласыңар. Ошон үчүн көбүрөөк сөз жеш керек, көбүрөөк китеп окуш керек деп айтам. Бул сүйлөмдөр деле белгилүү бир китептен, белгилүү бир чыгармалардан балким үзүндү кылып алынган да. Кийинки тапшырма сүйлөмдү толуктоо. Мында жетишпеген компонентти табыш керек. Мында жоопту табыш үчүн дагы эле силердин логикалык, аналитикалык ой жүгүртүүңөр, сынчыл ойломуңар күчтүү болуш керек. Ошондо гана таба аласыңар. Бул учурда биз бош калтырылган жерлерге сөздөрдү коюуда варианттарды жокко чыгарып иштейбиз. Жана жалпы аякы контекстине ой жүгүртүп иштейбиз. Негизинен канчалык көп бош калтырылган жер болсо, ошончолук жоопту табуу оңой. Эгер бир эле сызык калтырылган болсо, анда бир аз кыйыныраак болот. Маселен, кайсы жоопторду жокко чыгарабыз? Анарбек бийлеп жатканда калыстар тобунун мүчөлөрү кыжырланып отурушту. Буга күбө болуп отурган апасы балам жеңишке жетпейт деп үмүттөнүп турду дейт. Эми достор, ар бир сүйлөм реалдуулуктан куралат. Эгер реалсыз, чындыкка дал келбесе, анда бул сүйлөм болуудан калат. Калыстар тобу деген негизинен көп кыжырланып, өзүнүн көз карашындай, эмоциясын албетте кубанган учурларда берилет, таң калган учурларда анан көбүнчө мындай жакпаганын сырткы келбетинен көрсөтпөш керек. Бул биринчи эле учурда бизди бир аз күмөн жаратып койду да, бул жоопчу. Ал эми акыркы контекстке кире турган болсок, эми кыжырланып отургандан кийин, апасы жетпейт деп ойлоп аткандан кийин, анан үмүттөнүп турду дейт. Апасы кыжырланып атканын көзү көрүп туруп, ийгиликке жетпешин билип туруп, анан кантип үмүттөнөт? Үмүттөнгөндө бул жакшылыкка үмүттөнөт да. Кыжырланганын көргөндө түңүлөт тескерисинче. Ошондуктан бул жоопту дароо эле жокко чыгарып таштайбыз. Бизде 3 жооп калды. 3 жооптун ичинен эми кооптонуп дегенди ой жүгүртүп көрөлү. Мисалы, калыстар тобу кол чаап отурат, анан апасы ийгиликке жетет деп ойлонот, андан кийин акырында кооптонот дейт. Бул дагы сынчыл ойломубузду ой жүгүртүп көрсөк, сынчыл ойлом менен дал келбей калды. Анткени кол чаап сүйүнүп отургандан кийин кооптонбойт, тескерисинче үмүттөнүш керек эле. Кооптонуп деген коркуу, чочулоо дегенди түшүндүрөт да. Ошондуктан бул эки жооп тең дал келбейт. Бизге туура жооп Б варианты.
Анарбек бийлеп жатканда калыс тартоонун мүчөлөрү жылмайып отурушту. Буга күбө болуп отурган апасы балам жеңишке жетет деп үмүттөнүп турду. Жооп Б варианты туура. Кийинки бөлүм жабык жана ачык типтеги суроолорго жооп берүү бөлүмү. Мында кантип даярданыш керек деп мага көп окуучулар жазып жатты да. Достор, буга даярдануунун тестке даярдангандай эле даярданабыз. Негизинен силерди чочулатканы бул жабык ачык деген сөздөр. Ачык типтеги суроо деген бул ачык, сенин көөдөнүңдөгү, көкүрөгүңдөгү, дилиңдеги нерсени жаз деген маани деп түшүнгүлө. Мында жооптор, варианттар берилбейт, жөн гана суроолор берилет, сен ошол жерге жазышың керек. Бул эми кыргыз тилинин практикумунда деги эле окуп түшүнүүдө деле орун алат. Мисалы, окуп түшүнүүдө автор эмнени айтайын деген деп сурайт. Айтайын дегенин балким же болбосо авторго сенин көз карашың кандай деп сурайт да. Ал жерде сенин көз карашың текстте жок, сен бирок ошол көз карашыңды авторго дал келдирип жазышың керек да, өзүң ойлоп табышың керек. Көкүрөгүңдөн чыгарышың керек. Бул ачык типтеги суроо. Мисалы, каш карайганда, көзүн тазалоо, жалы бетине чыгуу деген фразеологизмдер берилген. Ушунун жообун сен көкүрөгүңдө болсо гана чыгара аласың, муну жообун жазышың керек. Башкача айтканда, ачык типтеги суроолор бул классикалык суроолор деп түшүнсөк дагы болот. Эгер силер ойлонгон болсоңор жоопту көргөзөйүн. Каш карайганда дегенде күгүмдө, караңгы түшкөндө деген жооптор дал келет. Жок кылуу, өлтүрүү, жайлап салуу, көзүн тазалоо деген. Жалы бетине чыгуу деген аябай каардануу, аябай ачуусу келүү, жинденүү. Эми жабык типтеги суроолордо варианттар болот, кыргыз тилинин практикумунда түшсө. Ал эми окуп түшүнүүдө түшө турган болсо, биз анда тексттен гана жоопту табышыбыз керек. Демек, жабык типтеги суроонун жообу текстте катылуу болот. Аны биз өзүбүз ойлоп жазбайбыз. Тексттин теги рамкадан чыкпайбыз. Маселен, бизге суроо берилип атат, төмөндөгү фразеологизмдердин маанисине карай таблицада берилген фразеологизмдердин тушунда тийиштүү жерлерге жайгаштыргыла деп. Эми биз балким синоним билгендерди иштеп көрөлү, анан билбегендерди башкаларга жооп кылабыз. Мисалы, иттин кара капталындай дегенди балким көпчүлүк учурда түшүнбөй калабыз. Түшүнбөй калган учурда биз болсо түшүнгөн жооптор менен иштейбиз. Эми иттин кара капталындайды көбүз түшүнбөгөнү менен биз дароо эле адалдан түгү жок, шилекей алышкан деген бул турмушта пайдаланып эле жүрөбүз. Ошондуктан муну дароо эле табышыбыз мүмкүн. Биринчи ошол туура тапканыбызды иштейбиз. Андан кийин биз билбеген варианттын жообу келип чыгат. Кеттик. Адалдан түгү жок деген бул эч нерсеси жок, жакыр адамды элестетебиз. Ошондуктан синонимин үрүп чыгар ити жок десек дал келет. Ал эми антоними болсо төрттүүлүгү шай десек дал келет. Демек, биз экинчи вариантты таптык. Үчүнчүсү шилекей алышкан. Шилекей алышкан деген бул коюн колтук алышкан деп синонимин тапсак болот. Ал эми антоними болсо бул антоними ит мышыктай. Демек, шилекей алышкан деген абдан катуу достошкон дегенди түшүндүрсө, ал эми ит менен мышыктай деген, ит менен мышыкты билесиңер, экөө эмне кылат? Бири-бирине карама каршы, экөө эми иттин кара капталындай дегенге жооп өзү эле келип чыгып калды. Уй түгүндөй, көз жашындай. Эми ушул жерде силердин теориялык билимиңер талап кылынат. Аналитикалык ой жүгүртүп көрөбүз. Иттин кара капталындай деген өзү көп, сансыз дегенди түшүндүрөт. Абдан көп, арбын, сан жеткис дегенди. Ал эми анын антоними бул көз жашындай. Көз жаш деген өтө көп эмес. Мындай ой жүгүртө турган болсок,
ал белгилүү бир учурда гана төгүлөт, ал күн бою төгүлүп отура бербейт. Канчалык жүрөгүң ачышканы менен кээде көзүңдөн жаш чыкпай калат. Бул аз, белгилүү өлчөмдө. Ошондуктан бул антоними болот. Үй түгүндөй деген көп деген түшүндүрүп, бул синоними боло алды. Кийинки структурада айтылып атат, бир тил ичинде өзгөртүп кайра айтуу деп. Өзгөртүп кайра айтуу дегенде эле кайрадан синоним сөздөр, же бир терминдер, же болбосо фразеологизм сөздөр келиши мүмкүн, же болбосо бир сөз түркүм келиши мүмкүн, ошонун эле бир синонимин табышыбыз мүмкүн. Анда деле бош орундуктар калат. Мисалы, Аскардын заматта тили күрмөөгө келбей калды, карыянын тили оозуна батпай ары бери өткөндөрдү жалооруп карайт деп. Демек, ушулардын маанилерин карап көрөбүз. Тили күрмөөгө келбей деген сүйлөй албоо, сөз айта албоо, аябай тили оозуна батпай деген аябай суусоо, чаңкоо дегенди түшүндүрөт. Кийинки 7-де окулган тексттин стилин негиздеп түшүндүрүү. Негизинен биз 5 стилдин түрүн билебиз. Ошол стилде текст келет дагы, ошол стилди табышыбыз керек, же стилдин ичиндеги майда бөлүкчөлөрдү табышыбыз керек. Мисалы, мен шаардан алыс жашаганыма байланыштуу унаа өз убагында каттабагандыктан 2008 жылдын 24 сентябрында жумушка 20 мүнөт кечигип келдим. Мындан кийин бул көрүнүш кайталанбайт деп ишендирем. Демек, түшүндүрүү айтып атат, бул арыз эмес, тил кат эмес, ишеним кат эмес, бул түшүнүк кат деген жоопту белгилесек туура болот. Кийинки 8-чи жалпы текстти жана анын айрым бөлүктөрүн окуп түшүнүү, тексттин мааниси боюнча берилген суроолорду туура жоопторун таба билүү. Бизге көбүнчө бул учурда айрым кыска текст келет. Ушул тексттин ичине бир катар суроолор болот. Бул биздин аналитикалык ой жүгүртүүбүздү текшерет. Анан ушул тексттин ичинен гана суроолор түшөт. Бул суроолор жабык суроолор деп аталат. Анткени тексттин ичинен гана табабыз. Тексттин ичинде жок, жазылбаган нерселерге жооп кылбайбыз. Окуп көрөлү. Олуттуу маселе. Кыштын келиши менен борбор калаанын үстүндө көпкө чейин тарабаган кара түтүн туруп калгандыктан абанын булганышы боюнча маселе жогорку кеңеште козголгон. Спутник Кыргызстан агенттиги түтүндүн пайда болуу себептерин билүү максатында биология илимдеринин доктору, эколог, профессор Эмиль Шукуровго кайрылды. Анын айтымында атмосферанын булганышынын бир нече себеби бар. Алар автоунаалардын бөлүнүп чыккан газдар. Экологдун пикири боюнча бул кара түтүндүн пайда болушунун негизги себеби. Анткени Кыргызстанда башка өлкөлөрдөн алынып келинген эски унаалар абдан көп. Алар эскилиги жеткендиктен зыяндуу заттарды көп чыгарат. Борбордук жээп, орусчасы ТЭС, бул ишкана атмосферага ар кандай заттарды ири өлчөмдө бөлүп чыгарат. Бирок жээпте отун өтө жогору температурада күйгүзүлгөндүктөн зыяны башкаларга салыштырмалуу анча көп эмес. Жер үйлөрдө жагылган от жээпке караганда кооптуураак. Анткени жер үйдө отун салыштырмалуу анча жогорку температурада күйбөгөндүктөн көмүр кычкыл газынын ордуна ис бөлүнүп чыгат. Таштандыларды өрттөө Шукуровдун айтымында таштандыларды күйгүзүп салуу зыян алып келерин көпчүлүк түшүнө бербейт. Мында күйгүзүлгөн заттардын басымдуу бөлүгү уулуу газдарды бөлүп чыгарат. Климат шарттарына токтолсок, быйылкы кышта жаан-чачындын аз болушу абада зыяндуу заттардын кармалып тура беришине алып келди. Эксперт Бишкек шаары абаны түтүндөн тазалоого ыңгайсыз курулганын белгиледи. Мурда Ала Мүдүн жана Аларчо сууларынын жээгине жашыл аймак болгондуктан аба тазаланып турчу. Ал эми ал жака курулуштар түшүп, шамалдын циркуляциясы бузулду. Ошондуктан ар кандай ооруларды алып келе турган түтүндүн шаардын үстүнөн кетпей тура беришине бардык шарттар түзүлгөн дейт. Эми биринчи тапшырма мынтип берилиши мүмкүн. Текстте берилген маалыматтар боюнча төмөндөгү ырастоолордун туура жообун А деп, туура эмесин Б деп, текстте айтылбаган ойду В белгилери менен белгилешибиз керек. Эми 5 сүйлөмдү окуп көрөбүз. Ушул 5 сүйлөм тексттеги барбы, жокпу, мына ушуну эле далилдейбиз да. Эч кандай кыйналуунун кереги жок. Бул жабык түрдөгү суроо, мунун жообу сөзсүз текстте болот. Демек, окуйбуз, кайра текстке кайтып барабыз.
Мына ушинтип эле жообун таап алсак болот. Туура жообу Б. Бул текстте айтылбаган ой. Демек айлана чөйрөнү тазалоо үчүн керексиз заттарды өрттөп таштоо керек деп айткан жок автор. Тескерисинче өрттөбөш керек деп айтты. Экинчи туура эмес жооп бул дагы. Жер үйдө жагылган от анча күчтүү болбогондуктан зыяндуу заттарды бөлүп чыгарбайт дейт. Тескерисинче автор жагылган оттун температурасы жогору болбогондуктан зыяндуу заттарды жээпке караганда жер үйдө жаккан оттун түтүндөн көбүрөөк чыгарат деди. Ошондуктан бул да жооп эмес. Үчүнчү, профессор Эмиль Шукуровдун пикири боюнча аба таза болуш үчүн шаар курулуштарын өзгөртүү керек. Бул туура жооп. Анткени айтып атат, мурда ала мүдүндөгү дарактар тазалап турчу, азыр болсо ал жерге курулуш имараттары курулуп кетип, Бишкекте аба тазалоого такыр мүмкүнчүлүк калбай калды. Ошондуктан аба тазаланбай жатат. Курулуштарды туура куруу керек. Эгер аба айланбаса, анда аба булганып кетет деп күйүпүшүп айтып жатат да. Кийинкиде борбор калаанын үстүндө кара түтүндүн кармалып турушуна аба ырайынын таасири жок дейт. Төрттө туура эмес жооп, абанын таасири бар деп айтып жатат автор. Бешинчи, жаан чачын аз болгондо жана эски унаалар көп болгондо атмосферада уулуу газдар көбөйөт. Бул дагы туура жооп. Анткени автор айтып атат, Кыргызстанда чет мамлекеттен келген эски машиналар көп. Эски машина көп зыяндуу затты бөлүп чыгарат. Ошондуктан аба булганып жатат деп айтып жатат. Мына ушундай, эч кандай буга кыйналуунун, кошумча билимдин кереги жок. Биз текстке карап гана иштейбиз. Кийинки суроо текст боюнча түшөт бул деле. Эмне үчүн Спутник Кыргызстан агенттиги Эмиль Шукуровго кайрылды дейт. Эмне үчүн мага кайрылган жок, сага кайрылган жок, же сенин мугалимиңе кайрылган жок, Шукуровго кайрылып атат. Эмиль Шукуровду силер эгер гезит журналдардан, интернет баракчаларынан окусаңар, ким экендигин билесиңер. Мен жогоруда айткандай сүйлөмдөр реалдуулуктан түзүлөт. Ал жерге жөн эле Тайыр кызы Нургүлгө кайрылды деп жазып койбойт. Анткени менин кесибим бул туура келбейт. Жооп биолог, эколог, доктор, профессор дейт. Дароо эле жокко чыгарабыз. Биологдорго кайрылбайт аба боюнча. Текст себеби абанын булганышы таза аба жөнүндө болуп атпайбы? Докторго, профессорго кайрылат, бирок анын кесиби ошол аба боюнча дал келсе, ал эколог болсо, башка деле илимдин докторлору, профессорлору толтура да, аларга эмес, кесипкөй экологго гана кайрылып атат да. Шукуров өзү эколог. Демек, туура жооп эколог. Кийинки суроо. Текст боюнча абанын таза болушуна төмөндөгүлөрдүн кимиси жооптуу? Окумуштуулар, депутаттар, жашоочулар, архитекторлор. Албетте, автор өзүнүн сөзүндө текстте айтып жатат, абанын таза болушуна бул имараттардын туура курулушу номер 1 орунда деп атат. Демек, имараттардын туура курулушуна кимдер жооптуу болуш керек? Албетте, архитекторлор. Архитекторлор бул жерге үй курулат, бул жерге үй курулбайт, бул жерге куруп койсоңор аба айланбай калат деп изилдеп, андан кийин гана уруксат бериш керек да адамдарга. Ошондуктан туура жооп архитекторлор. Кийинкиси Эмиль Шукуровдун пикири боюнча төмөндөгүлөрдүн кайсынысы зыяндуу заттарды азыраак бөлүп чыгарат? Варианттар: эски тетиктүү унаалар дейт. Жооп туура эмес. Эски тетиктүү унаалар кайра тескерисинче уулуу заттарды, зыяндуу заттарды көп чыгарат. Жер үйлөрдөн чыккан түтүн дагы көп чыгарат, анткени өтө катуу температурада күйбөйт, быкшып күйөт. Борбордук жылытуу станциясы, албетте борбордук жылытуу станциясы жеп же тест деп берди текстте. Ошондуктан Б варианты туура. Алар уулуу заттарды көп чыгарганы менен, бирок жер үйлөргө караганда азыраак чыгарат, анткени өтө катуу температурада күйөт. Ошондуктан температурада өтө катуу күйгөндө аз чыгарат. Өрттөлгөн таштандылар бул көбүнчө зыян алып келет. Ошондуктан туура жооп борбордук жылытуу станциясы жеп
же болбосо тест. Текстте төмөндөгү суроолордун кайсынысы жообу жок дейт. Абаны тазалоонун жолу барбы? Түн ден соолукка зыяны болобу? Эмне үчүн бул маселе жогорку кеңеште каралды? Отундун кайсы түрү баарына зыяндуу? Демек, жооп отундун кайсы түрү баарына зыяндуу экенин автор айткан жок. Калган 3 бөлүктө сөз кылды, жообун айтты. Абаны тазалоонун жолу эски машиналарды мүнбеш керек, таштандыларды өрттөбөш керек, жообу турат. Түтүн ден соолукка зыянын айтып өттү. Жогорку кеңеш туура чечим чыгарып, архитекторлор туура чечим чыгарыш керектигин айтып өттү. Ал эми 9 структурада тыныш белгилерин туура коюу, башкача айтканда пунктуация менен иштеш керек. Мында жогорку текст берилди го, олуттуу маселе деген. Ошол тексттеги айрым тыныш белгилерди алып коюп деле кийинкиге тапшырма бериши мүмкүн, же болбосо өзүнчө деле кыска текст бериши мүмкүн, же кыскача сүйлөмдөрдү деле бериши мүмкүн. Ушул жерде тыныш белгилерин койгула деп. Эгер достор, силер кызматчы сөз түркүмдөрдү, түшүндүрмөлүү мүчөлөрдү, же болбосо бир өңчөй жалпылагыч сөздөргө коюлчу тыныш белгилерди туура билген болсоңор, мында оңой эле кое аласыңар. Мисалы, коноктун алдын бош кой, аш кой, эки колун бош кой деген макал бар дейт. Демек, биз бөтөн сөздөр тырнакчага, макалдар тырнакчага алынып жазыларын билебиз. Бул учурда дароо эле коебуз. Кийинки бүгүнкү жыйналышка келгендердин баары, мугалимдер, окуучулар, ата-энелер ыраазы болуп кайтышты дейт. Баары деген бир караганда жалпылагыч сөз болуп, мугалимдер, окуучулар, ата-энелер деген бир өңчөй сөз болуп турат. Бирок бул жерде түшүндүрмөлүү мүчө катары дагы келип атат, баары кимдер экендигин айтып. Кийинки ишкерлер да, студенттер да, жазуучулар да баары тең Нооруз майрамына даярданып жатышат дейт. Студенттер да, ишкерлер да, жазуучулар да дегенде да деген байламтадан кийин эки байламтадан кийин коюп, үчүнчү байламтага койбойбуз деген эреже бар. Ал эми сызыкча болсо, бул жерде бул эрежени билсеңер силер туура койгон болосуңар. Эгер жалпылагыч сөз бир өңчөй мүчөлөрдөн кийин келсе, жалпылагыч сөздүн алдына сызыкча коюлат дагы, бир өңчөлөр үтүр менен ажыратылат деген эрежени билсеңер, муну деле силер туура иштеген болосуңар. 10 структурада сөздөргө мүчөлөрдү туура жалгай билүү дейт. Демек, бул учурда силерден бул кайсы мүчө деп сураган жок. Буга деле аналитикалык ой жүгүртүп эле таап алсак болот. Жакшы жигит жайкаңдайт, адам көнүн калтырат дейт. Эми биз суроонун өзүнөн жоопту таап алышыбыз керек. Жакшы, анан жайкаңдайт. Эми жакшы адам кандай болот? Адамдан көнүн калтырат дейт. Жооп туура эмес. Жакшы адам эч качан адамдын көңүлүн калтырбайт да, ошон үчүн ал жакшы. Кийинки адамдын көөнү калтырбайт дейт. Адамдын көөнү деген жер туура келбей калды. Көөнү деген сөз жок. Адамдан көөнү калтырат дейт. Бул дагы туура келбей калды. Бизге туура жооп Б варианты. Жакшы жигит жайкаңдайт, адамдын көөнүн калтырбайт. Кийинки 11 структурада айтып жатат, сөздөрдүн сүйлөм ичинде аткарган кызматын аныктай билүү деп. Маселен, кайсы варианттагы сүйлөмдө асты сызылган сөз түстү билдирип турат дейт. Буга деле атайын билимдин кереги жок, аналитикалык сынчыл ой жүгүртүүм керек. Мисалы, көк менен сызуу учат дейт. Көк менен дегенде түстү айтпай жатат да, асманды айтып жатат. Сызуу учат дегенде эле каякта учат? Асманда учат да, жерде учпайт. Дароо эле ушинтип түшүнүп алышыбыз керек. Көктөн издегеним жерден табылды дейт. Бул дагы түстү айткан жок бул жерде. Кийинкиси көк бет болсо айтканынан кайтпайт дейт. Көк бет деп атат. Бул жерде мүнөздү айтып атат. Кийинкиси көк көйнөк кийип, көйкөлүп тумар кирди дейт. Көйнөктүн түсү көк болушу мүмкүн. Демек бул жерде түс жөнүндө сөз кылып атат. Жооп Г варианты туура. Кийинки сүйлөмдө адабий тилдин нормасына ылайык түзө билүү дегенде эле биз орфографияны элестетебиз.
бир канча сөздөрдүн туура эмес жазылышын берет, туура жазылганын араларына кошуп коюшу мүмкүн. Демек туура эмес жазылганын бул учурда анализдешибиз керек. Буга деле ар бир сөздүн туура жазылышын жаттап чыгуу мүмкүн эмес да. Ошондуктан көбүрөөк китеп окусак эле сөздөрдүн туура жазылышын көзүбүзгө кадр кырып тартып калабыз да. Мисалы диалог, кыябыз, бейкүнөө, буудай, ат кулак, ак көңүл, ак шумкар, сак саламат. Эми кайсы сөздөр туура кайсы сөздөр туура эмес деп ойлойсуңар? Эгер силер ойлонуп болгон болсоңор, туура жоопту ачам. Албетте диалог, педагог деп айтылбайт. Бул орфоэпияда айтылган менен орфографияда г тамгасы менен эле жазылат. Диалог, педагог деп. Кыябыз деп жазылбайт. Кыябыз деп. Бейкүнөө деген бөлөк жазылбайт, бир жазылат бейкүнөө деп. Буудай дегенде бир у калып кеткен. Ат кулак деген бөлөк жазылган кошмок сөз. Ак көңүл дагы бөлөк жазылат. Ак шумкар деген бул бир жазылат. Эреже бар орфографияда. Сак саламат деген бул кош сөз. Сызыкча коюлуп жазылат. Достор, биз бүгүн Олимпиаданын биринчи күнүндө кандай тапшырмалар түшөрү жөнүндө кыскача ой бөлүштүк. Мен кайрадан айтам, мен айткандарым акыркы чындык эмес, бирок болжолдуу ушундай тапшырмалар түшөт. Ошондуктан алдын ала коркпой, өзүңөрдүн баягы жүрөгүңөрдүн үшүн албай, мындайча айтканда, өзүңөрдү мен даярмын, мен жакшы аткара алам, мен баарын билем деген бир ишеничте Олимпиадага киришиңерди мындай үмүт кылат элем, суранат элем. Эгер Олимпиадада төмөн балл алып калсаң, сен эч кандай күнөөлүү эмессиң. Сен мугалимиңдин алдында дагы, досторуңдун алдында дагы күнөөлүү сезбе. Анткени сен кыргыз тилинде 80 000 сөз болсо, ошол 80 000ден баарын жаттап алуу бул физикалык жактан дагы, реалдуулук жактан дагы бул мүмкүн эмес. Биз деген Google же болбосо YouTube эмеспиз. Биз баардыгын жаттай албайбыз. Канча фразологизм болсо баарын жаттап алуу мүмкүн эмес. Бул спорттогудай эле жарыш. Спортто деле катуу чуркасаң ала аласың, чуркабасаң калып каласың да. Демек, сен өзүңдүн жөндөмдүүлүгүңдү гана текшерип көрүп атасың. Ошон үчүн эч кандай коркпогула, стресске алдырбагыла. Урматтуу окуучу досторум, Олимпиаданын экинчи күнүндөгү тапшырмалар боюнча келерки сабакта сөз кылабыз. Баарыңарга ийгилик. Менин жаш окуучу досторум.